Саламатсыңарбы балдар? География сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы бийиктиктин жана тереңдиктеги физикалык карталардагы сүрөттөрү. Сабактын максаты рельефтин физикалык карталарында чагылдыруу ыкмалары жөнүндө түшүнүк түзүү. Бийиктиктин жана тереңдиктин жана бийиктиктин масштабы боюнча чекиттердин абсолюттук бийиктерин аныктоону үйрөтүү. Сабакты баштаардан мурун балдар келгиле эстейли. Географиялык кеңдик деген эмне? Географиялык узундук деген эмне? Меридиан, параллель деген эмне? Ойлонуңуздар. Географиялык кеңдик бул экватордун тегиздиги менен белгилүү бир чекит аркылуу өткөн вертикалдык сызыктын ортосундагы бурч. Географиялык узундук 0 башталгыч меридиан тегиздиги менен жер бетиндеги белгилүү бир чекиттин меридиан тегиздигинин ортосундагы бурч. Меридиан бул жерди эки уюлун туташтыруучу эң кыска курчама сызыктар меридиан деп аталат. Уюлдардын негизинде жер бетине удаалаш сызыктар бул параллелдер деп аталат. Бүгүнкү сабактын планы өзгөчө чекиттердин бийиктигин жана тереңдигин физикалык карталарда көрсөтүлүшү. Бийиктиктин жана тереңдиктин шкаласы. Топографиялык планда рельефтин айрым чекиттери абсолюттук бийиктери кандайча көрсөтүлгөн? Бийиктиктин белгилеринин жардамы менен. Физикалык карталарда ушул сыяктуу бийиктик белгилерин табууга болобу? Ооба, болот. Эң бийик чоку бул Жамаланма чокусу. Анын бийиктиги 8848 метр. Географиялык карталарды, пландарды түзүүдө бийиктиктердин жана тереңдиктердин шкаласы пайдаланылат. Бул шкалалардын жардамы менен картадагы кандайдыр бир жердин кандай тереңдикте же бийиктикте жаткандыгын көрүүгө болот. Физикалык карталарда жердин абсолюттук бийиктиктери жана деңиздер менен океандардын тереңдиги көрсөтүлгөн. Мисалы, бул эки картаны карайлы. Каспий деңизи. Бул жакта көрдүңүзбү? Сан менен 1025 деп жазылып жатат. Бул демек тереңдиги. Бул жерге келели. Бул Чукот Нагорьеси. Байкагыла. Бул бийиктик 1848 метр бийиктикте жатат дегенди түшүндүрөт. Бул кызыл өңдөгү баардык сан менен берилген жазуулар бул абсолюттук бийиктиктер, деңиздер менен океандардын тереңдиги көрсөтүлгөн. Шкаладагы жашыл, көк, күрөң түстөгү кочкулданып же суюлуп кетиши бийиктиктер менен тереңдиктердин өзгөргөндүгүн билдирет. Жер бетиндеги ар түрдүү объектилер жана предметтер картага шарттуу белгилер менен түшүрүлөт. Мисалы, коктуу колоттор, сайлар, суулар, көлдөр, көлмөлөр, сарайлар, турак жайлар, токойлор. Демек, байкагыла балдар. Бийиктиктин шкаласы метр менен. Биз жогоруда айтып кеткендей эле, жашыл өңдөн баштап күрөң өңдөн кочкул өңгө өтөт. Демек, жашыл өң бул 0 метрден ылдый, же болбосо 0 метр. Бир аз ачыгыраак суюлган өңү 0дон 200гө. 200 метрден 500 метр бийиктикке чейинки бул өтө суюк күрөң өңү. Андан жогорулаган сайын бийиктикке ошончолук өң кочкулданып кете берет.
Ар бир бийиктикке же тереңдикке өзүнүн түсү колдонулат. Бул катмарлуу боюу деп аталат. Байкаңыздар. Демек, биз сиз менен көрүп жатабыз. Бул жерде тереңдикти метр менен берилген жана бийиктик метр менен берилген. Демек, бул жерден эмнени көрүп жатабыз биз? Тереңдик мынакей 0 метрден 500 метрге чейин. Андан тышкары, андан көбүрөөк болсо, бул 500дөн жогору, бул 500дөн терең дегенди билдирет. Демек, байкаңыздар, көкөң менен бул ушул 500 метрден терең кестеси. Бийиктиктин жана тереңдиктин шкаласы. Байкаңыздар балдар. Бул жерде эмне берилген? Каспий деңизи, Кавказ тоолору. Демек, эмнени көрүп жатабыз сиздер менен? Бул жерде тереңдиктин шкаласы, бул жерде бийиктиктин шкаласы. Демек, канчалык көп жашылымдуу болсо, ошончолук бул жакта бийиктик жапыз болот. Туурабы, балдар? Көкөңүнүн канчалык кочколуураак болсо, ошончолук терең дегенди билдирет. Мынакей. Бул сүрөттө даана көргөзүлгөн. Океан түбүнүн тереңдигин жана рельефин белгилөө. Байкаңыздар, мынакей. Бул жерде Атлантика океанында 4000 метр тереңдикте дегенди түшүндүрөт. Материктердин эң бийик чекиттери: Гималай, Джомолунгма 8848 метр. Большой водорастельный хребет, гора Костюшка 2228 метр. Вулкан Килиманджаро 5895 метр Африка материгинде. Түндүк Америкада Аляска тоосу Маккинли чокусу 6194 метр. Ал эми түштүк Америкада Анды кырка тоолору Аконкагуа чокусу 6959 метр. Антарктида бул массив Винсан 5140 метр. Океандардын эң терең чекиттери: Тынч океаны, Мариан жылыбы 11022 метр түзөт. Балдар, улантабыз литосфера, жер кыртышынын түзүлүшү. Литосфера жөнүндө биз мурунку параграфтан литосфера жердин катуу катмар экендигин тууралуу маалымат алабыз. Ошону азыркы сабакта өтөбүз. Сабактын максаты жердин ички түзүлүшү жана аны изилдөө жолдору жөнүндө түшүнүк түзүү. Жер кыртышынын түрлөрү, океандык жана материктик жөнүндө түшүнүк берүү. Сырткы көрүнүш сүрөттөрү түрлөрү боюнча билимдерди жалпылоо. САС аймактын планында кайсы түз менен көрсөтүлгөн? Туура, балдар, көк түз менен көрсөтүлгөн. Кийинки суроо. Азимутту аныктай турган шайман эмне деп аталат? Туура, балдар, компас деп аталат. Кийинки суроо. Түндүк багыт менен объекттин ортосундагы бурч эмне деп аталат? Туура, балдар, азимут деп аталат. Чекиттин салыштырмалуу бийиктигин аныктоочу шайман. Туура, балдар, бул нивелир. Деңиз деңгээлинен чекиттин бийиктиги. Бул абсолюттук бийиктик. Эң узун параллель. Бул экватор. Уюлдарды туташтырган шарттуу сызыктар. Туура, балдар, меридиан. Экваторго параллель шарттуу сызыктар. Бул параллелдер. Жердин огу өткөн шарттуу чекиттер.
Бул уюлдар. Азаматсыздар балдар, туура жооп берсеңиздер, баардык суроолорго өзүңүздөргө баа коюңуздар. Бүгүнкү сабактын планы. Жердин ички түзүлүшү, жер катмары. Адамдардын жер катмарын изилдөөсү. Жер катмары эмнеден турат? Географиялык катмарлар. Демек, географиялык катмар атмосферада, гидросферада, биосферадан жана литосферада турат. Демек, балдар, атмосфера бул жердин аба катмары. Гидросфера бул жердин суу катмары. Ал эми биосфера бул жашоо чөйрөсү. Литосфера жер катмары. Бүгүнкү сабакта биз балдар литосфера менен толук таанышабыз. Бул параграфта жердин литосфера катмарынын бир бөлүгү жер кыртышы, анын түзүлүшү жөнүндө окуп үйрөнөбүз. Демек, литос таш дегенди түшүндүрөт, сфера шар. Минералдар менен таштардан турган жердин катуу таштак кабыгы 5 километрден 70 километрге чейинки калыңдыкка ээ. Литосфера жердин эң үстүнкү катмары жана бизге жакын болгондуктан салыштырмалуу жакшы изилденген. Ал узак мезгилде калыптангандыктан анын түзүлүшү өтө татаал. Анын үстүнкү бети ар түрдүү тектер каптап жатат. Тектердин касиеттери, курамы жана келип чыгышы ар түрдүү. Тоо тектер пайда болушу боюнча 3 топко бөлүнөт. Бул магмалык, чөкмө жана метаморфоздук. Балдар, сүрөткө көңүл буруңуздар. Демек, литосфера ядродон, мантиядан жана жер кыртышынан турат. Байкаңыздар, 3 катмар. Туурабы? Адам эң жер ушул литосфераны казгандыгынын эң терең жери бул Кольский полуостровунда жарым аралында жайгашкан 11 метр тереңдикте казган. Жердин радиусу, экватордук радиусу 6378 километр. Ал эми уюлдук радиусу 6356 километр. Ядро өзү негизи 3470 километр тереңдикте болжол менен жайгашкан. Бул жерде температурасы 4000ден 6000 метрге чейин жетет. Составында никель, темир бар. Темирдин кайноосу 3000 градусту түзөт. Басым 3,1 миллион атмосфердик басым болуп саналат. Мантия 2900 километрде жайгашкан магмадан эриген тектерден турат. Бул жерде температура 2000ден жогору. Темирдин эрүүсү бул жерде 1539 градус. Басым 1,3 миллион. Тыгыз ысык үстүнкү катмар тынымсыз жылып турат. Жер катмары. Бунун калыңдыгы 5-70 километр. Бул жер литосфера балдар. Литос таш, сфера шар. Литосфера бул жердин катмары. Ал жер кыртышынын жана мантиянын жогорку бөлүгүн камтыйт. Литосферанын калыңдыгы орто эсеп менен 70-10 километр. Демек, байкаңыздар. Бул жер катмары, мантиясы жана ядросу. Бул бөлүп караганда алманын жарымына окшош турсак болот. Демек, жердин ички түзүлүшү дагы ушул арманын жалын бөлүнчөкүсүнө окшош болот. Химиялык составы жер катмарынын бул кислород, кремний, алюминий, железо, кальцийден турат. Демек, балдар, жер кыртышынын 2 түрү бар. Бул материктик жана океандык. Материктики калыңдыгы
30-75 kilometrди түзөт. Ал эми океандыктыкы 5-12 километр. Рельефти калыптоочу эки процесс бар. Бул эндогендик жана экзогендик процесстер. Эндогендик процесстер бул ички процесстер. А экзогендик процесстер булар сырткы процесстер болуп саналат. Улантабыз. Демек байкаңыздар балдар. Океандын жер кыртышы океандык жана материктик болуп бөлүнөт дедик туурабы? Жердин түзүлүшү жана ошондой эле жер катмары. Материктик океандык калыңдыгы материктик 70 километрге чейин, 30-40 километр түздүктөрдүн астында. 3 катмар бул чөкмө, гранит, базальт. Жашы байыркы болуп саналат. Океандык калыңдыгы океандын астында 5-10 километрди түзөт. 2 катмар чөкмө жана базальттан турат. Жашы бул дагы байыркы болуп саналат. Жер кыртышынын изилдөө жолдору. Табигый кубулуштарга байкоо жүргүзүү. Мисалы, тоо тектерин, жарларды, тоо борборлорун, тоо тектерин көрүп турган жерлерди, дарыялардын жээктерин, тоо кендерин казып алуучу кендер ачылган кендерди изилдөө, экспедициялык изилдөө, изилденип жаткан аймак боюнча маалымат топтоо. Алыстан изилдөө ыкмалары бул учактардан изилдөө. Көбүнчө космостук сүрөттөр. Скважиналарды казуу ыкмасы. Көлдүк жарым аралында өтө терең скважинасы, башкача айтканда терең түзүлүшүн изилдөө үчүн казылган скважина, дүйнөдөгү эң терең скважина Недра илимий өндүрүштүк борбору тарабынан казылган. Ал Мурманск облусунда Заполярный шаарынан 10 чакырым батышта жайгашкан. Анын тереңдиги 12.262 метр. Жогорку бөлүгүнүн диаметри 92 сантиметр. Төмөнкү бөлүгүнүн диаметри 20,5 сантиметр. Мунай өндүрүү же геологиялык чалгындоо максатында казылган башка өтө терең скважиналардан айырмаланып, бул изилдөө максатында гана казылган. Ал Гиннестин рекорддор китебине кирип, дагы деле болсо теңдеши жок бойдон калууда. Азыр скважина терең жер байлыктарын изилдөөчү лаборатория болуп эсептелинет. Мынакей балдар. Көлдүк полуостровунда жайгашкан. Жердин жана литосферанын терең түзүлүшүн изилдөө үчүн геофизиялык ыкмалар колдонулат. Узунунан жана жылышуу толкундарына таралуу ылдамдыгы изилдөөгө негизделген сейсмикалык ыкмалар жердин ички кабыктарын атайын сейсмикалык изилдөө методдору грек тилинен сейсмос термелүү колдонуп аныктоого мүмкүндүк берет. 1000 метр тереңдикте мыйзам ченемдүүлүктөр байкалат. Ар бир 100 метр тереңке жер кыртышынын температурасы орто эсеп менен 3 градуска жогорулайт. Тереңирээк температура тоо тектеринин курамынан, алардын сейсмикалыгынан жана башка факторлорунан көз каранды болот. Балдар, жер кандай катмарлардан турат? Жер 3 катмардан турат. Ядро, мантия, литосфера. Жердин кандай географиялык катмарларын билесиз? Бул атмосфера, литосфера, гидросфера жана биосфера. Литосферанын изилдөөнүн кандай ыкмаларын билесиз? Бул көзөмөлдөө, аэрофотография, скважина казуу жана геофизиялык. Балдар, ушуну менен сабак аягына келди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.